Бизде азыр мекен таануу сабагы. Аты эле айтып тургандай, бул сабактын бүгүн да биз мекен жөнүндө кеп кылат экенбиз. Мекен бул түгөнбөгөн тема. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Кыргызстан биздин мекенибиз. Биз кече да дал ушул тема боюнча сүйлөшкөнбүз. Бүгүн да жаңы маалыматтарды алабыз. Алгач балдар, бул сүрөткө көңүл бургула. Сүрөттөн эмнени көрүп турасыңар? Сүрөттөгү сөздөрдү окуп чыккыла. Бул сөздөр эмне үчүн жазылып турат деп ойлойсуңар? Оюңарды айткыла. Эмесе достор, жашоодо көп нерселерди билүүгө туура келет. Ал үчүн өзүбүз туулуп өскөн жерибизге колубуздагы мекен таануу китеби аркылуу саякатка чыгалы. Саякаттап жүрүп туулуп өскөн жерибиздин жаратылышын, анын пайдасын билели. Аны коргоп сактоого сенин да жардамың керек. Кыргызстанда кыргыз, орус, казак, өзбек, уйгур, татар, түрк, тажик, дунган, корей, немис, украин дагы көптөгөн ар түрдүү улуттагы элдер ынтымакта жашашат. Баарынын мекени Кыргызстан деп аталат. Ынтымакта жашоо дегенди кандай түшүнөсүң? Бул суроого да чогуу ойлонуп жооп берип көргүлөчү. Эми балдар, сүрөттөрдү карагыла. Кайсы жер Кыргызстанда бар? Кантип билдиң? Бул сүрөттөгүлөр эмнеси менен сенин айылыңа же шаарыңа окшош? Өз жериң тууралуу эмнелерди билесиң? Айтып бергиле. Каяка барбайлы сен көргөн гүлдөр, суулар, тоолор, баг-дарактар, жан-жаныбарлар эч бири жалгыз эмес. Жер үстүндө чогуу болгонун байкайсың. Адамдар да жалгыз өзү эле жашабай, айылдарда, шаарларда чогуу жашашат. Алар мекендин элин түзүшөт. Ал мекендин бири Кыргызстан. Балдар, мына ушундай Кыргызстан боюнча азын-улак маалыматтан кийинки сенин дарегиң деген кичинекей темага көңүл бурсак. Дарек деген эмне? Дарек бул силер жашаган жер жөнүндө маалымат. Сенин досуң дарегиң кандай деп сураса, эмнелерди айтасың? Төмөнкүдө кагаз баштыкча эмне үчүн керек? Эгерде сага кат келсе, кайда деген сапка эмне деген сөздөр жазыш керек? Ал эми кимге деген сапка сенин аты жөнүң кантип жазылмак? Билгениңерди айткылачы. Мына балдар, өз дарегиңерди билдиңер. Силердин дарегиңер Кыргызстан. Өзүңөр да кагаз баштыкча жасап, анын бетине коңшу айылда же шаарда жашаган таанышыңа кат жазгандай кылып көрсөт. Жашаган жериңдеги почтанын индексин ата-энеңден же чоңдордон сурап билип жаз. Индекс деген бул ошол почтанын номери деп айтып түшүнсөк да болот балдар. Муну сөзсүз түрдө чоңдордон сурап туруп жазгыла. Бүгүнкү сабагыбыз ушу менен аягына чыкты. Түшүнбөгөн суроолоруңар болсо, менин өздүк баракчамдан кайрылып сурасаңар болот. Анда балдар саламатта калгыла.